Чек ара. Тажик тарап такталбаган аймакта курулуш ишин баштады. 14 сентябрь күнү Баткендин Лейлек районундагы Максат айылы менен Тажикстандын Овчу Калача айылынын чектеш аймагына тажик тарап аскерди курулуш баштаганын жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна билдиришти. Муну Лейлек район акими Баймурат Бекмуратов да Азаттык радиосуна тастыктап, өзү ошол аймакта жүргөнүн билдирди. Бул жагдайга байланыштуу коңшу өлкөнүн жергиликтүү бийлиги менен сүйлөшүү аракеттеринен азырынча майнап чыкпаганын кабарлады. Азырынча тажик тараптан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Тажикстандын Гафуров районунун жетекчилиги менен Лейлек район акими өткөн жумада жолугушуп, такталбаган аймакта курулуштарды жүргүзүүнү токтотуу тууралуу өкмөттөр аралык макулдашууну аткарууну сүйлөшкөн. 31 август күнү ушул аймакка жакын Арка айылында Кыргызстандын жараны өз үйүнө коргон куруп жатканда тажикстандыктар каршылык көрсөтүп таш ыргытышкан. Мындан кийин Лейлектин жана Тажикстандын Гафуров район жетекчилиги жолугуп, такталбаган аймакта курулуштарды жүргүзбөй токтото турууну макулдашкан эле. Мелис Аспеков Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн текшерүүнү талап кылды. Жарандык активист Мелис Аспеков Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн, фирмаларын, киреше-чыгашаларын текшерүүнү талап кылып, башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу Азаттыкка Аспеков өзү билдирди. Турсунбеков Бишкектеги арак заводун жасалма банкрот кылып, арзан баада менчиктештирип алган. Биринчи кезекте ушуну текшерүүнү талап кылам. Прокуратурадан Акыл Инвест банкы салыктарды төлөбөй жатканы боюнча да дыккат иликтөөнү талап кылдым. Себеби бул кишиде эбегейсиз байлык болуп жатат, деди ал. Азаттыктын саясаттагы ишкерлердин ичинен эмне үчүн Чыныбай Турсунбековдун мүлкүн текшерүүнү талап кылып жатасыз деген суроосуна Аспеков башка саясатчылардын да байлыгы тууралуу маселе көтөрүп жатканын, Турсунбековдун киреше-чыгашалары күмөн санатып жатканын айтты. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо алдында 35 коррупционер тууралуу айтканын эстеп, азыркы мамлекет башчынын иш мөөнөтүндө 2 гана кишиге мыйзамсыз баюу беренеси менен иш козголгонун белгиледи. Экс-спикер депутат Чыныбай Турсунбеков Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын 13 сентябрдагы жыйынында Аспековдун билдирүүсү боюнча атайын билдирүү жасап, аны шантаж кылып жатат деп айыптады. Эл өкүлү жарандык активист мурда келип андан акча сураганын, ал бербей койгондон кийин ушундай ыкмага өткөнүн айтты. Мекенчил саясий партиясынын мүчөсү Мелис Аспеков 2017-жылы массалык башаламандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген негизде камакка алынып, кийин кайра чыккан. Ал анда мурдараак таксистти тапанча менен коркуткан деген айып менен 4 жылга кесилген. Аспеков бул айыптоолордун баарын төгүндөп келет. Калың жааган кардан улам өлкө боюнча 7 жылкы, 1 уй, 265 кой өлгөн. Өлкөнүн тоолуу аймактарында 9-10 сентябрь күндөрү аба ырайы бузулуп, калың кар жааганына байланыштуу Жалал-Абад, Талас, Нарын жана Чүй областтарынын тоолуу аймактарында жайлоолордо чабандар мал жандыктары менен калып калышкан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, жалпы республика боюнча 40 чабан, 299 жылкы, 1183 бодомал жана 25716 кой эчкилери менен түшүрүлгөн. Алардын ичинен 7 жылкы, 1 уй жана 265 кой эчки өлгөн. Нарын областында жалпы 4 чабан, 2100 кою, 13 бодомалы менен жана 60 жылкылары менен түшүрүлгөн. Мындан сырткары башка областтардагы мал жандыктары менен тоодо калып кеткен чабандарга тиешелүү жардамдар көрсөтүлгөн. Чүй жана Жайыл район жайлоолорунан 11 чабан, 150 жылкы, 400 бодомалы жана 4800 кой эчки менен түшүрүлгөн. Анын ичинен 200 баш кой жана 4 жылкы өлгөн. Нарын областынын жайлоолорунан 4 чабан, 2100 кой, 13 бодомал жана 60 жылкылары менен түшүрүлгөн. Анын ичинен 3 жылкы, 1 баш уй өлгөн. Жалал-Абад областынын Токтогул, Тогустoro, Сузак жана Аксы район жайлоолорунан 18 чабан, 16616 кой эчки, 500 бодомал, 55 жылкы түшүрүлгөн. Анын ичинен 65 кой өлгөн. Талас район жайлоолорунан 7 чабан, болжол менен 2200 кой, 270 бодомал, 34 жылкылары менен түшүрүлгөн. Жалпы республика боюнча 40 чабан, 299 жылкы, 1183 бодомал жана 25716 кой эчкилери менен түшүрүлгөн. Алардын ичинен 7 жылкы, 1 уй жана 265 кой эчки өлгөн деп айтылат маалыматта. Москвада 11 кабаттан кулаган 3 жаштагы бала тирүү калды. Москва шаарында 3 жаштагы бала 11 кабаттын терезесинен кулап кетти. Бул тууралуу орусиялык маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, окуя Енисейский көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон.
Балдар кароосуз бөлмөнүн ичинде ойноп жатышкан. Бир убакта алардын ичинен бирөөсү ойноп жаткан оюнчукту короону көздөй ыргыткан. Жыйынтыгында бала өзү терезеден кулап кеткен. Өспүрүм тирүү калып, аны тез жардам ынасы ооруканага алып кеткен. Баланын бийик кабаттан кулап тирүү калганы анык болгону менен анын абалы тууралуу азырынча маалымат белгилүү боло элек. Атлантиканын үстүнөн учкан самолет төгүлүп кеткен кофеден улам артка кайтты. Airbus учагынын учкучу кабинадагы панелге кофе төгүп алган үчүн кайтып келүүгө аргасыз болду. RT телеканалынын жазышынча, окуя февралда болгон, бирок эми гана ачыкка чыгып турат. Airbus A330 учагы Германиянын Франкфурт калаасынан Мексиканын Канкун шаарын көздөй учуп бара жаткан. Окуяны иликтеген комиссиянын корутундусунда учкуч кофе куюлган стаканды атайын коюлуучу жерге эмес, бүктөлө турчу столго койгондуктан ал панелдин үстүнө төгүлгөн. Анын кесепетинен учкучтардын кабинасы түтөп, 1 сааттан кийин баскычтар ээрий баштаган. Дагы бир нече убакыттан кийин жер менен байланышууда көйгөй жаралган. Жыйынтыгында учкучтар Атлантика океанынын үстүнөн артка кайтып, Ирландиянын Шендон шаарына конууга аргасыз болушкан. Бактыга жараша, бул окуядан эч ким жабыркаган эмес. АКШда 22 жыл мурда жоголгон киши Google картасынын жардамы менен табылды. АКШда 22 жыл мурда жоголгон киши Google картасынын жардамы менен табылганын BBC телеканалы билдирди. Анын сөөгү көлмөгө түшүп кеткен автоунаанын ичинен табылган. 40 жаштагы Уильям Молт 1997 жылы 7 ноябрда жоголуп кеткен. Ал түнкү клубтан чыккан боюнча үйүнө кайтып келген эмес. Полиция издөө иштерин баштап, бирок максатына жетпей калган. Быйыл август айынын аягында Флориданын Веллингтон шаарынын анча алыс эмес жердеги көлмөдөн машина табылганы боюнча полицияга маалымат түшкөн. Аны суудан алып чыгышканда ичинен кишинин сөөгү табышкан. Бир жумадан кийин сөök мындан 22 жыл мурда жоголуп кеткен Молтко таандык экени белгилүү болгон. Полициянын билдирүүсүндө көлмөгө түшүп кеткен автоунааны аталган аймактагы кыймылсыз мүлктү карап жаткан киши Google AirAge картасынын жардамы менен таап алганы айтылат. Машинанын сүрөтү 2007 жылы эле тартылган, бирок ага эч ким деле маани берген эмес. Министр катары иш жасай албаган Космосбек Чолпонбаев сын пикирдин үстүндө. Бизнестин битин сыгып, канын жалаган, айрыкча дары-дармек тармагында бизнестин кыныгын алып калган Космосбек Чолпонбаев министрликке келгенден бери элдин саламаттыгын эмес, өзүнүн бизнесин кеңейтүү менен алек. Саламаттыкты сактоо тармагынын тагдырына мышыгыйлай, буга чейин болуп көрбөгөндөй коррупцияга батып калганы байма-бай айтылууда. Буга чейин министрди сындап келгенбиз, бүгүн да жазгыбыз келди. Биздин редакцияга кайрылган жарандардын арыз-муңуна караганда, учурда онкологиялык ооруканада коррупция гүлдөп кетиптир. Бул боюнча министрдин пикирин угуу үчүн байланышкан аракетибизден майнап чыккан жок. Өтө зарыл иштерден бошой албай атыптыр. Айла жок, гезит аркылуу кайрылалы. Урматтуу Космосбек мырза, онкологияга жатып дарылануу үчүн ар бир оорулуудан 10 000 сомдон алынып атканы чынбы? Деги эле ооруканада коррупция жок, кепилдик бере аласызбы? Коррупцияга каршы кандай күрөш жүргүзө алдыңыз? Май кармаган бармагын жалайт болуп, министр болуп келгени, бизнесиңиздин бюджетин канчага көтөрө алдыңыз? Баса, сиз ооруп калсаңыз кайсы ооруканага көрүнөсүз деп, де-факто гезити өз пикирин коомчулукка жарыялаган. Садыр Жапаров жөнөкөй саясий туткун эмес. Садыр адилеттүүлүк үчүн, элдин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн күрөшкөн. Ошонусу үчүн түрмөгө камалып кыйноого алынган, азапка салынган инсан. Орустарда мындай акыйкат үчүн күрөшүп кыйноого алынгандарды мученик деп коет. Садыр Жапаров мученик. Садыр Кумтөрдүн алтыны Кыргызстан үчүн, кыргыз калкы үчүн иштесин деп күрөшкөн. Ошонус үчүн аеосуз куугунтукту алып, соңунда Атамбаев кара мүртөздүк менен көп жылга абакка салган. Балдарын, жакындарын кармап, аеосуз сабаткан, түрмөгө тыккан. Мындай зомбулуктан Садырдын атасы Нуркожо ата 2017 жылы көз жумуп кете берди. Андан кийин апасында жүрөгү чыдабады. Жакында уулу Дастан жол кырсыгында жаш өмүрүнөн айрылды. Бул күнөөсүз адамды бийликтин кыйноосу, азапка салуусу. Бул жерде эң өкүнүчтүүсү Атамбаев бийликтен кетсе да, Садыр Жапаровдун азапка чөмүлүп абакта жатканы, коррупциялык Кумтөр аферасынан уланып жатканы, 100 миллиондогон доллар каражаттар Кыргызстан казынасынан кыйгап кетип жатканы. Бул токтолууга тийиш. Садыр Жапаров тезинен абактан бошотулууга тийиш. Кыргыз коомунун бетиндеги кара көө жуулууга тийиш. Садыр Жапаровду 2013 жылы Кумтөргө каршы митинг уюштурганы, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп Атамбаев соту 2017 жылы 11 жыл 6 айга кескен. Сотто Каптагаев эч кандай барымтага алынбаганын айтып турса да, сот ага көңүл бурган эмес. Бул тууралуу Жаңы Орто гезити жазып чыкты.
Руслан Казакбаев эмненин башын кылайтты? Өткөн апталарда Россиялык кайсы бир маалымат булактарына Кыргызстан жөнүндө бирин-экин терс маалымат чыкты. Кыргызстандан инвесторлор акчаларын сыртка алып чыгып кетип жатат. Кыргыздар Москвадан массалык түрдө үй ала башташты. Өлкөдөн качып жатышат деген мааниде. Мунун артынан Руслан Казакбаевдин кулактары тик чийип чыгып калды. Дегенибиз дал ошол Россиялык маалымат булактарында сөздүн өзөгүн Бабановдун рупору Руслан Казакбаев чечмелеп, аны элге МТС телеканалы аркылуу сайдырып берди. Ошентип орусиялык басмада ырдалган ырдын дирижеру ким экени дароо эле ачыкталды. Мындан улам Казакбаевдин оозу менен бөт сүйлөп жатабы деген мыйзам ченемдүү суроо туулду. Же Казакбаев кайрадан досун аңга түртүп жатабы? Суроолор арбын, жооп жок. Бабанов маалыматтык махинацияларды кое туруп, ага карата козголгон кылмыш иштеринин айласын таппайбы десең, ансыз да сурактан колу бошобой, абалы чатак экени өзүнө да, партиялаш досторуна да белгилүү. Же мурдагыдай эле сотторду сатып алам, сүттөн ак чыгып кетем деп ойлоп жатабы? Эми азыр антиш кыйын болуп калды го. Абисинин аппетити акчага чоң болчу. Абисин алдагандай азыркы ажоонун көңүлүн акча менен алыш кыйын го деп турабыз. Ошондуктан мыйзам алкагында же акталып, же уурдаган болсо кайтарып, жеген болсо кусуп, түйшүгүнөн арылып алганды ойлосо, маалымат махинациялары аркылуу бийликке тийишкендерди коюп деген ойду айткыбыз келди. Чында, же эмне ыйлаар бала атасынын таягына сүйкөнөт болуп атабы? Бул тууралуу De-facto гезити жазып чыкты. Бизде да ушундай болсо кана. Филиппиндин президенти элге пара талап кылган чиновниктерди атууга уруксат берди. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте элге пара талап кылган чиновниктерди атууга, бирок өлтүрбөөгө уруксат берди. Дутерте аткан адам кийин абакка түшүп калбас үчүн коррупционерлерди бутка атууну сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Эгерде силер салык, бажет төлөмүн жана башкаларды төлөп жатсаңар, бул акмактар пара талап кылса, анда ургула. Эгерде куралыңар бар болсо, аларды ата берсеңер болот, бирок өлтүрбөгүлө. Себеби териштирүү учурунда ырайым ала албай калышыңар мүмкүн деп билдирди кечээ Дутерте. Ал пара талап кылганды аткандарга карата абакта камоо жазасы эмес, болгону бала калуу болот деп айтты. Президент жарандарды коррупция же чиновниктер аралашкан, укуктар бузулган ар бир учурда өздөрүнүн укугун коргоого чакырды. 2016-жылы шайланган Филиппиндин президенти Родриго Дутерте укук бузууларга каршы күрөшүүдө катуу чара көрүүнү айтып келет. Ошондой эле ал мурда банк заты менен шугулдангандарды да атууга укук берген. Аталган өлкөнүн полициясы ушул жылдын 5 айында эле банк сатуу менен алектенген 1600 адам кармоо учурунда өлтүрүлгөнүн билдирген.